из сосискадан жасалган азык болчу, ичине ушундай курттар чыгып чыгат. Видеону кийинирээк таратып, видеого лайк басып кетиңиздер. Магазинден алганда сиздер да этият болуңуздар. Ноокатта үйүнөн акча алып кеткен 23 жаштагы кыз дайынсыз жоголду. Ош облустунун Ноокат районунда 23 жаштагы кыз изделип жатат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы турмуш басылмасына тастыктаган маалыматка караганда 2024-жылдын 19 сентябрында Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө Көкжар айыл аймагынын 1965-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда 2024-жылдын 17 сентябрь күнү кызы 2001-жылы туулган кызы үйүнөн акча каражатын алып чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Топтолгон материалдар боюнча багыттамалар берилип, күбөлөр суракка алынууда. Булак турмуш кежи. Колу менен ишарат көрсөткөн автобус айдоочунун видеосу. Сереп медиа маалымат агенттигинин элдик кабарча рубрикасына шаар тургуну видео жөнөттү. Видеодон автобус айдоочусу жанаша кетип бара жаткан унаадагыларга колу менен ишарат көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Жол эрежесин бузуп, бизди сүзүп кетейин деди. Өзүн маршрутка сезип алган окшойт. Видеого тартып жатканымды көрүп, жаман жоруктарды кыла баштады, деди видеонун автору. Булак Сереп кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Пакистандык жаран коопсуздук үчүн кызынын башына камера орноткон. Пакистандын тургуну кызынын башына чоң видеокамера жабыштырып койгонун Times of India жазды. Ал кыздын жанында жакындары жокту, анын коопсуздугун ушундай жол менен камсыз кылгысы келет. Соц тармактарда интервью берген кыздын видеосу тез тарап кетти. Көпчүлүк аны аша чапкан көзөмөл деп жаманда көрүштү. Кыз ата-энеси жакында Карачиде 1 жаш кыздын өлтүрүлүшүнө байланыштуу анын коопсуздугу үчүн катуу тынчсызданып жатканын айтты. Ушундан кийин кыздын үй бүлөсү аны коргоо үчүн колунан келгендин баарын жасагысы келген. Булак Сереп кежи. Кытайдын Lexan кроссоверлери өлгөндөрдү да көрсөтөт деген видео тарады. Бул тууралуу Россия не Москва жазды. Маалыматка караганда социалдык тармактарда көрүстөнүн жанынан айдап бара жатып, мультимедиалык экранда адамдарды көрсөтүп жатканы тартылган видео тарады. Сыягы система мүрзөдөгү сүрөттөрдү жол боюндагы тирүү адамдар катары аныктайт болушу керек деп жазылат маалыматта. Tesla ээлери буга чейин ушундай мүчүлүштүк тууралуу арызданышкан. Булак Сереп кежи. Банкка келип жасалма $7000 алмаштырып кеткен. Шектүү кармалды. Баткендин Кызылкая шаарында жасалма акча алмаштырып, изин жашырып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 2023-жылы ноябрда Кызылкаядагы банктардын бирине белгисиз жаран келип, жасалма $7000 алмаштырып кеткен. Аталган факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары Оштун Ноокат районунун 28 жаштагы тургуну Бишкек шаарынан кармалып, Баткенге алып келинген. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Тергөө уланууда. Кемерово облусунда бир түндө 3 жолу жер титиреди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, күчү 4,4 балга жеткен жер титирөөдөн кеминде бир нече турак жай жараксыз абалга келген. Үйлөрдүн шыбы адамдардын үстүнө кулап, ичиндеги плиткалар учуп, эмеректер кулады. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок.